негизи жазылган жана жазылган эмес эрежелер бар да. Жазылган эрежелер бул мыйзам, токтом, документтер. Жазылган эмес эрежелер бул үрп адат, када салт, мораль жана башкалар да. Мен ойлойм эми моралдык нормаларды, када салттарды, үрп адатты мыйзамдаштырып бул өзү тура эмес да. Өзү тура эмес. Себеби биз азыр ушундай бара берсек, эртең анда комуз жөнүндө мыйзам сунушташат. Боз үй боюнча, эл эчек боюнча жана башкалар. Бул бир. Экинчи маселе юридикалык жактан мыйзамды карадым, декларативный мыйзам болуп калды да. Мындай так нормалар жок. Кээ бир нормалар өтө даже кайчы пикирлер бар. Мисалы мындай жазып атасыңар. Өкмөт аныктайт деп атасыңар да. Кантип ошо ак калпакты сатыш керек, кантип тигиш керек. Эми өкмөт эми азыр элди үйрөтөбү азыр мындай тиккиле ак калпакты, мындай саткыла. Бул дагы туура эмес да. Анын калпакты кандай кийиш керек, ошону даже өкмөт тартипти бекитет деп ушундай жазып атасыңар да. Болду? Азыр мен бүтүрөйүмчү. Мен оюмча бул ашыкча болуп калды го. Эми албетте ак калпакты сүйөбүз. Бул үрп адатты колдойбуз. Кийиш керек ак калпакты, расмий ушундай мероприятие болгондо, официальный мероприятияларда. Бирок мен оюмча мындай мыйзам бизге кереги жок. И так эле бизде калк колдоп атат, жаштар колдоп атышат. Биздин калпакты бүт эле башка улуттар дагы ошону жакшы көрүшөт. Бирок мыйзам кереги жок го мен ойлойм. Рахмат. Жооп берейин. Уруксат берсеңиз, Асан Далабаевич, өткөндө дагы да бир айтып кетейин, жаңа да айтып кеттим. Ушул социалдык тармактарда сиз юрист катары кайда болдуңуз? Ошол жерде кандай кылбакпыз? Итке калпак кийип чыкканда сиз кандай ой пикириңиз кандай болду? Ошол жерде айтпайсыңызбы анда? Кантип коргойбуз сиз юрист катары? Эртең футболдун мяч кылып алса кандай кыласыңыз? Мен ушул маселени айтайын деп атам сизге, урматтуу юрист. Бул жерде баягы эмеге өтпөйлүк, баягы дискуссия өтпөйлүк. Ар кимдин өзү ой пикири бар. Мен ой палатага чыгардым, палата чечсин. Болду. Асан Далабаевич. Эми бизде жаза кодексте андай нормалар жок болсо, жаза кодекске норманы алып келейин деп атабыз. Мен жаңа айтып Бул кеттим, туура ал бар. эмес. Аны бул мыйзам кабыл алгандан кийин кодекске ушуну кирдирип, коргоо маселесин алып чыгып, коомчулук ак калпакты коргош керек. Мен ушуну айтып атам. Юридически өкмөттө эмне дейбиз? Өкмөттө ушул баняга кирдирбей, анан азыр көрүп атпайсыңбы, синтетический кандай келип Кытайдан ушундай заттарды алып келип атат. Аны эч ким карабайт. Мыйзам кирдирсек, ушуну тартипке алып келип, ак калпакты коргойбуз. урматтуу депутаттар, кечирип койгула. Мени Экмат Жорукбаевич уулу киши катары кичине урушуп койду. Сен ошол учурда юрист катары каякта жүргөнсүң деп. Жокмун мен. Жок, ушундай суроону бергенсиз да. Анан мен жооп берейинчи. Эми Экмат Жорукбаевич, аларды жаза кодекс менен жоопко тартылбай эле, коом эле өзү жоопко тартат да. Мына ошол эле учурда, мисалы, соц тармактан өтө кор көрдү да ошол кыз. Мен ойлойм, эми өтө критика болгон. Ал өзү түшүндү да. Мен ойлойм, ушундай ирет менен коом өзү көзөмөлдөйт да. Аны мындай жоопко тартып, иш жазаны мындай возбуждение кылып, бул туура эмес да. Рахмат. Мен өзүмдүн ойду айттым да. Рахмат. Рахмат, Асан Далабаевич. Мен сизде мындай бир эме деп улуу катары сизде урушкан жокмун. Мен просто өз ой пикиримди айттым. Анан экинчиден ушу эмеге келгенде, баягы жазуу жагына келгенде прокуратура өзү айткан. Мен окугам социалдык тармакта. Ушу айтып атпайбы? Бизде мыйзам жок экен коргой турган. Кантип тартабыз жоопкерчиликке деп. Ушул жоопкерчилик маселени көтөрүп атам мен. Аны жооп буда эчтенке мындай эме жок. Ал кыз болобу, башка бирөө эртең бирөөгө ушундай ак калпакты мазактоо, ак калпакты коргоо баягы маселе чыгып атат. Рахмат. Сөз депутат Зулбукаров Төрөбай Закировичте.
Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Негизи ар бир адамда, ар бир мамлекетте, ар бир кишиде мындай ыйык сезимдер болот. Өзүн жаратканы, ата энеси, мамлекети, тили, улуту, каада салты, ар бир улутту өзгөчөлөп тура турган улуттук кийимдери. Бул мыйзамды өз негизи туура көтөрүп чыккансыздар, биз колдойбуз. Бирок ушул негизги ыйык сезимдерге карата сөз болуп атканда кичине этият болсок. Рахмат. Негизгиси өзүңүздөр билесиздер, ушул улуттук сезимдер же болбосо идеологиянын жаралуусу дагы ушундай бир ыйык сезимдердин тегерегинде пайда болот дагы, ушул мамлекеттин күчтүүлүгү дагы ошонон билинет да. Анан бул жерде жакшы ак калпак деп айтып атасыздар. Ак калпак талашсыз биздин мындайча айтканда жогору жакта айтылгандай бир маданий биздин символикабыздын бири болуп калган бир баш кийим болуп эсептелет. Баарыбыз урматтайбыз, бирок бир эле ак калпак эмес, бул жерге ак элечекти кошуп койсок туура болмок. Кандай Бул дедиңиз? дагы ак элечектичи. Эмне үчүн дегенде ак калпак деген сөз айтылганда ак элечек сөзсүз жанында элестеп турат да. Ошондуктан ак калпактын жанында жалгыз коюу, бул элечексиз жалгыз коюу бул туура эмес да. Ошондуктан мен эгерде макул болсоңуздар, мыйзамдын жемилгечелерине мен ушул экинчи окуудан сунуш берет элем да. Ушул ак элечекке дагы ушундай бир мындай статус берүү, баалуулук, маанилүү символикалардын катарына киргизүү жөнүндө макул болуп койсоңуздар жакшы болмок. Рахмат. Анан бузуулар жөнүндө кодекске туура эле айтасыз. Ал жерде жоопкерчилик киргизүү, ал жерде негизги улуттук баягы атрибуттар жөнүндө киргизип койсо боло берет. Аларды учурунда бизде баягы согуштар же болбосо ушундай улуттар арасындагы араздашуулар Убакыт кошуп бериңиздер. улуттар арасындагы араздашуулар же болбосо дүйнө тарыхындагы негизги баягы согуштардын, чыр-чатактардын чыккандарын мындай карап көрө турган болсоңуздар, ушундай бир ыйык сезимдерге тийишүү же кордоо же болбосо тепселөө артынан болгон да. Ошондуктан бул бузуулар кодексине киргизиле турган норманы келечекте да, эми туурабы? Туура. Аны мен колдойм. Эске алабыз. Ал жерге улуттук атрибуттардын көпчүлүгүн киргизсек болот. Боз үйдү өрттөгөнгө болбойт, же болбосо башка кылганга болбойт. Ушул калпактарга мисалы үчүн ушул мындай Рахмат, Төрөбөз эке, эске алабыз. Кагаз жүзүндө берип койсоңуз. Рахмат. Сөз депутат Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Рахмат. Урматтуу демилгечилер. Конечно, мен кыргыз патриот улуту үчүн калпакты сүйөм. Калпакты аябай жакшы көрөм. Калпак менин жүрөгүмдө болуш керек. Калпак ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталыш керек. Жана Дастан Далабаевич айтпадыбы? Жазылган, жазылбаган мыйзамдар бар. Биздин жүрөгүбүздө сакталган мыйзамдар ушу бирөө калпак, бирөө боз үй. Жана башка көп биздин улуттук жүрөгүбүзгө жазылып калган каада салтыбыз бар. Кагазга жазылбаган. Мына Кыргызда калпакты өйдө ил, калпакты жерге ыргытпа, калпакты тепселебе, баш кийимди тепселебе, ыргытпа деген көп насааттар бар. Ушул насааттарды биз кийинки урпактарга үйрөтүшүбүз керек биринчиден. Биз токтомго ала алганбыз калпак жөнүндө, калпак күнү деп. Эми мунун баарын жаза берсек, ана жана Төрөбай Закирович айткандай, ак элечекти жазышыбыз керек. Биз көп улуттуу элбиз. Эртең бөлөк диаспоралар чыгат, бизде да улуттук элемент бар, ушунда киргизели деп. Мен ойлойм, ар бир жаранын жүрөгүндө болуш керек. Андан көрө келгиле, калпакты бөлөк жактан келген делегаттарга кийгизбейли. Подарка катары бербейли. Алар барганда биздикиндей жүрөгүндө сакталбаган, жазылбаган сезими жок болгондон кийин мончого кийет, итке кийгизет, тебелейт. Мына ошону токтотушубуз керек. Калпакты кордогонду токтоңуз, мен мага анан айтасыз да. Кантип токтотобуз? Сиз сразу айтып кетсеңиз. Көп айтып атам мен, неписанныйлар бар да. Сиз кантип токтотосуз? Мыйзам жазып койсоң эле токтотуп коесуз. Ошон үчүн мага биз жүрөк менен кабыл алабыз керек. Мен жаман көргөн жокмун калпакты, сизди да жаман көргөн жокмун. Рахмат. Мен жакшы
10 секунд. Бирок мына Манасты дагы жүрөгүбүз менен, Алланы дагы жүрөгүбүз менен, анан өзүбүздүн ушундай калпакка окшогон элементтер жүрөгүбүз менен сүйүшүбүз керек. Чоң рахмат. Рахмат. Ушул луксатпан да мен айтып кете турган, сиз айтып атпайсыңыз, кандай ушул өкмөт, баягы биз айтып атабыз өкмөткө ушул бир токтом менен кандай болуш керек. Бул жолун ачып бериш керек да. Анан делегация кидирбе деп атасыз, мончо кийбе деп атасыз. Айткан менен 30 жылдан бери эч ким аны ишке ашырылган жок. Ушул маселени көтөрүп, анан дагы да Кожок Жайчибекович, сиз туура айтып атасыңыз. Бирок мындай караганда бул мыйзам иштеп кетсе де механизм өкмөт иштеп чыгарат деген ой менен биз айтып атабыз. 5 март күнү ал калпак күнү деп койгонбуз. А жерде жок. Мен жаңа да кайта айтып кеттим. Ушул коргоо маселесине келгенде бизде колубузда эч кандай мыйзам жок экен. Ушул себептен бул мыйзамды алып чыгарып атабыз. Мына демилге катары айтып атам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, биздин жогорку кеңештин залында Жалал Абад областынын Аксай районунун Үчкоргон айылдык кеңешинин депутаттары келишип олтурушат. Андыктан ушул биздин жергиликтүү кеңеш депутаттарына иштен ийгилик каалоо менен жакшылыктарды каалап, чың ден соолук, uzun өмүр каалап бир куттуктап койсок деген сунушту айткым келет. Рахмат. İşlerinize iyilik, жакшылык болсун. Кезектеги сөз депутат Сурабалды Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат. Экмат Чурукбаевич, мен эстетип коет элем, гендердик маселелерди акыркы мына жылдары көтөрүп атабыз, тең жактуу мамиле болсун деп. Анан ушул жерден ак калпакты эстетсеңиздер элечекте унутпаңыздар деген комментарийлерге кошулам, абдан туура болду, Төрөбөз экебиз айтып кетти, биз колдоп атабыз. Кагаз жүзүндө берсе биз кошуп коебуз. Хорошо. Анан деген 3-чү берененин 2-чи пунктунда ак калпакты кийип жүрүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан аныкталат дейт да. Кандайча? Өкмөт тарабынан аныкталганда ар кандай мыйзам, биз мыйзамга баарын жазып чыгара албайбыз. Мыйзам жазылат концепциясы катарында, өзүңүз билесиңиз жакшы эле. Анан кийин өкмөт тарабынан токтомдор, нормативный правовой база иштеп чыгыш керек. Ушуну айтып атабыз. Анан өкмөт бул ишти любой токтомду любой мыйзамды өкмөт ишке ашырып токтом катары алып барат. Ушуну айтып атам мен. Анан биздики мындай бар да, тиги мамлекеттик болсо эле күчкө салып эле анан госслужбанын баарын өз каражатыңарга сатып алгыла, сөзсүз түрдө кийгиле, сөзсүз түрдө семейный бюджеттен мамлекет тарабынан эмес, госслужба потом не обязуете? Нет, андай болбойт. Эме десеңиз, мен өзүңүз да билесиңиз жакшы, жаманчылык жакшылыкка келгенде кыргыз эли, кыргыз жигиттер өздөрү эле калпакты кийип чыгат. Эч ким аларга айтпайт, калпак кийип кел деп. Баардыгы эле калпагын кийип келет. Ушуну мен айтып атам да. Эми аякта түшүнүп атам. Анан жаңы өкмөт тарабынан сиз айтып атпайсыңыз, рекомендательный характер. Ал аны эч кандай мындай аныкталат деген үчүн мен сизден ошон үчүн тактап сурап атам да. Рекомендательный характер. 4-чү беренени карасаңыздар, ак калпакты жасап чыгаруу, ташып кирүү жана сатып өткөрүү. Өкмөткө жаңы бизнес ачып берейин деп атасыздарбы? Жок, анан алысыракпыз, сиз айткандай алып келип, мына азыр өзүңүздөр билгендей Кытайдан. Как это мыйзамда жазылса, значит, кыялды жаап туруп, кыялдын ордунда деген өкмөт мүчөлөрүн отургузайын деп атасыңарбы? Или государственная компания будет, которая одна это проводить? Вы у вас, Экмат Журукбаевич, у вас такая привычка интересная спорить со всеми, кто вам вопрос задает. Ну я отвечаю вам. Нет, ну вы в менее агрессивной форме отвечайте, пожалуйста. Нет, вы меня спросили, я хочу ответить. Ак калпакты жасап чыгаруу, ташып кирүү жана сатып өткөрүү. Өкмөттө ак калпакты бизнес кылып өнүктүрөйүн деп атасыңарбы? Башка жумуштар жокпу? Бул сурообу? Кыргызстанда проблемалар жок калдыбы? Бул сурообу? Суроо. Эми уруксат берсеңиз жооп берейин. Эми уруксат берем. Эми болду, анда баштайын. Мен муну айтып аткан себеп мындай да. Азыр өзүңүз билгендей, мына Кытай тараптан ак калпактын эч кандай азыр баркы синтепондан жасап атат. Өзүнүн мурдадан келген, мен адистер менен сүйлөштүм. Сиз менин суроомо жооп бериңизчи. Мен ушуну эме историясын айтып берейин да. Жок, сиз менин суроомо жооп бериңиз. Жок, өкмөткө бизнес ачпайбыз. Как это ачпайсыз? Мыйзамда четко жазып атасыңар. Ак калпакты жасап чыгаруу, ташып кирүү жана сатып өткөрүү. Бизнес ачып берип атасыңар.
Калган те, кто остальные частники, ремесленники производить эткендер, аларды эмне кыласыздар? А жерде эме тартиби деп айтып атпайбыз. Там же Менин разработать. 5 секундум өтүп кетти. Жигиттер кактарып атасыңар? Он говорит, а в мое время уходит. Biz айтып атпайбыз. Тартибин, ишарасын иштеп чыгаруу деген сөз буякта. Мирлан Исакбекович, мне 10 секунд потом добавите, да? Да, да, обязательно. Вот здесь спорный, берен, 4-чү беренемен 1-чи пунктка Экинчи окууга карап чыгабыз. 10 секунд убакыт кошуп эл абдан каршы болот. Сиз элдин бизнесин оккадан талашпаңыздар, туура эмес. Анан деген берененин 4-чү, беренен 3-чү пунктунда деген жазалоо маселесин коюп турсуңар да. Мына мало штрафов по УПК. Да. Жиңтип алсын. Кошуп бергиле. Укпаган. Улантырыңыз. То мына акалпакты мазактоо, анан күнөөлүү мазактоосуна күнөөлүү адамдарды мыйзам чегинде жооп берейин деп атасыз. Штрафтарды коюп атасыңарбы? Жаңы эле штрафтар менен ызылдап өтүп, жаңы штрафтар киргизейин деп атасыздарбы? Токтотпойлубу эми? Рахмат. Жооп берип коюңуз. Жооп берейинби? Биз бузуу кодексине өзгөртүү киргизип атабыз. 1000 сом эле. Баягы 1000 сом. 1000 сом бул жарамдарга, юридик фирмаларга 5000 сом. Ушул эле кирдирип аткан, мен ойлобойм, бир чоң акча, аны бул тартипке алып келет келечекте. Эми калпакты коргой турган моменттер келди, урматтайым. Рахмат. Бирок айткан эме берген эме боюнча, өкмөт боюнча Элбек Жыргалбеков аны эске алабыз, аны иштетип көрөбүз. Рахмат. Сөз депутат Субанбек Бакирдин Жалалышты. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен ушул мыйзамдын демилгечилеринин бири катары ар бир мыйзам бул турмуштан алынат. Бул мыйзам дагы мына Экме Журукбаевич экөөбүз көп ойлондук. 1 жылдан ашык ойлондук. Бул соц тармактардагы баягы иттерге кийгизип, анан мазактаган эми ушулар кандай чара көрүнөбүз дегенде ой пайда болду. Муну мыйзам чегинде кичине бир жоопко тартылышын ар бир жаран ойлонбосо, муну биз тартипке сала албайбыз деп. Анын үстүнө калпак бул кыргыз үчүн абдан ыйык нерсе. Илгертеден биздин ата бабаларыбыз айткан, калпакты жерге чыштабагыла, калпактын үстүнө отурбагыла, калпакты сыйлагыла, калпак улук болот деп. Ошонун негизинде мына ушул мыйзам келип отурат. Анын үстүнө өзүңөр көрүп атасыңар. Мына эгемендүүлүк башталгандан бери чет мамлекеттерден баштап биздин мыкты спортсмендер, мыкты делегаттар чет мамлекетке барганда ушул ак калпагы менен таанылып атат. Улуту башка болсо дагы илимпоз, этнограф Лев Гумилев айткан. Мисалы кыргыздын ак калпагы боз үйдү элестетет деп, кыргыздын ак калпагы ала тоону элестетет деп. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул жерде кээ бир депутаттар менен кайчы пикир жаралып атат. Бул эми кыргыздын баш кийими, улуттук кийими. Ошондуктан колдоп кетүүңүздөрдү суранып кетет элем. Улуу жазуучубуз дагы айткан, асмандан жарык көрсөң, бул жылдыз деп бил. Ак калпакчан адамды көрсөң, кыргыз деп бил деп. Ошондуктан ак калпакты бүгүн биз сиздердин карооңуздарга алып чыгып атабыз. Эми ар ким өзүнүн ой пикирин айтып атат. Эгерде тийиштүү маселелер болсо, мына Төрөбай Зулпукарович айтып атпайбы, бул элечекти да киргизип койгула деп. Муну да экинчи окууда карап көрөлү. Колдоп коюңуздарды өтүнөм. Эми баш кийим бул улук деп эсептейм. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Сөз депутат Асылбаев Гүлшат Кадыровна. Спасибо, Мирлан Исакбекович. Я бы хотела поддержать коллег, которые на самом деле, вот Дастан Бекешев сказал, и я тоже согласна с тем, что законопроект носит рекомендательный характер. Написано, официальные делегации вправе носить колпак. Если это их право, как вы можете на законодательном уровне заставить их одеть или не одеть колпак? Я очень приветствую, что наши делегации, когда выезжают на спортивные соревнования, они тоже одевают. Это очень хорошо. Это развивает патриотические чувства. Но опять же, рекомендуется одевать. Если рекомендуется, почему вы пишете это на законодательном уровне? Людей нельзя заставлять, вы понимаете? Людей надо воспитывать. И воспитывать в них патриотические чувства. И правильно Кожебек Джечебекович сказал, что сердце это. Все национальные традиции, все эти чувства, они в сердце. И Джугуку Кениш не остался равнодушным к тому, что действительно происходит, может быть, действительно с ношением нашей одежды. Дело в том, что 5 марта, 2 года назад, уже установили
празднование День Ак-Калпака и добавлю национальной одежды, именно для того, чтобы воспитывать сейчас и молодежь тоже в традициях национальной нашего народа. И просто бы просьба была, вот на самом деле не надо поддерживать этот закон, который носит просто декларативный характер. Нельзя этого делать. Вы пытаетесь людей заставить то, что воспитывается домом, воспитывается семьей, воспитывается государством. И не может государство запретить ввоз. Это нарушение вообще всех норм, которые действительно есть у нас между странами. У кого-то есть возможность купить дорогой колпак, у кого-то нет. И у кого-то нет штрафа заплатить не только 5000, как говорят, это не такая большая сумма, а даже 1000 сомов. И как выглядит это надругательство над колпаком? Тогда напишите, что такое надругательство. Потом смотрите, вот вы показывали фотографии, слайды, да, где вы в национальном колпаке и в европейской одежде. Это тоже нонсенс. Уақыт қосып беріңіздер 10 секунд. И если мы говорим о традициях национальных, то тогда и одежда должна быть национальной и соответствовать головному убору. И экспертиза должна быть тоже гендерной провестись именно на основании вот этого закона. Рахмат. Жооп беребиз, бербейбиз. Мындай комментарий катары бул киши өз пикирин, ой пикирин айтты. Аны мен комментарий мындай жоопту бербей эле коеюн. Ар ким өз оюнда болсун да. Аны биз эч ким бу жерде принуждать этип аткан жок. Рекомендательный характер деп атабыз. Аны да эске алып койгула деген. Рахмат. Эске алып коюңуз. Сөз депутат Икрам Тазой Икрамовичте. Рахмат, Мирлан Исақбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен бул жерде Маданият жана туризм министрлигине суроо берейин дегем. 2016 жылы билесиздер, токтом чыгарганбыз, урматтуу депутаттар. Ак калпактар буга чейин Рысбек Жабиров көтөрүп, бирок мыйзамдаштырылган эмес эле 2016 жылы буну токтом кылып парламенттен колдоп бергенбиз. Ушуга Гүлшат Кадыровна улуттар кийими деп, улуттук кийимдерди да кошуп токтом чыгарып бергенбиз. Мен ушуну азыркы күндө ушунун алдыдагы мероприятиянын өтүшүнө министерство кандай иш-чараларды алып барып атасыңар, ушу боюнча угуп коеюн дедим элем. Убакытты токтотуп туруңуздар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Тазабек Икрамович, Маданият, маалымат, туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев. Ооба, биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому 2016 жылдын 29 июнунда чыккан 5 март Ак калпак жана улуттук кийим күнү деп белгиленип атат. Быйылкы жылды өткөрүү боюнча өткөндө комитетте дагы сиз суроо бердиңиз эле. Бул боюнча бизде ушул окумуштуулар менен бирдикте биздин улуттук кийимдердин үлгүсү жана алардын келип чыгышы боюнча 5 март күнү Кыргыз улуттук китепканасында чоң илимий конференция өткөнү турат. Ошону менен бирге кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү дагы мына ушул жерде өтөт, биздин улуттук кийимдер жана ак калпак боюнча. Анан ак калпак күнүн Кыргызстандын бардык маданий мекемелерде белгилөө боюнча атайын министрликтин буйругу чыккан, ошону менен чет жерлерде белгиленүү дагы ишке ашып атат. Мына ошо 5 март күнү биздин Сауд Аравиясында Королдун демилгеси менен жана төө фестиваль өтүп атат. Ошондо дагы биздин ак калпак жана улуттук кийимдер боюнча кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү өтөт. 5 март күнү Москва шаарында дагы биздин элчилик менен биргеликте Маданият, маалымат министрлиги чоң иш-чара өткөргөн турабыз. Буга дагы биздин атайын өнөрпоздор барып, кол өнөрчүлөр барып, ошо ак калпактын маани мазмуну боюнча биздин элчилик менен бирге Москва шаарында дагы ушундай иш-чара өткөн турат. Мен айтып атканым ушу 5 мартты жогорку деңгээлде өткөзөлү. Себеби бул токтом чыгарылган 5 март улуттар, ак калпак, улуттар кийими деп чечилген. Ушуну мектептерге, бала бакчаларга, жалпы мамлекеттик иштерге жүргүзгүлө. Урматтуу депутаттар, мен айтайын деген бул белгиленген күн. Анан дагы бул жерде мен каршылыгым жок. Андан сырткары мен бул ак калпактарды өзүбүздөн баштайлы давайте. Ошону айтат элем да, мына парламенттин ачылышында ак калпакчан чыгалы, жабылышында ак калпакчан, 31-инде ак калпак менен кийип чыгалы, ошондо жүрөктөн болот деп айтам да бардыгычы. Эч ким анчалык каршылыгы дагы болбойт эле. Негизи ушу маселени жакшыраак караш керек. Мына Маданият министрлиги ушу эртең 5 март көрөбүз ошондо дагы. Биздин бул жерде чечилген токтомду кандай негизде аткарышыңарды көрөбүз. Былтыры начар, быйылкы жылы кандай аткарышыңыздарды сөз көрөбүз. Ошондон кийин дагы сиздер менен дагы бир топ
комитетте дагы бул маселени кандай өткөнү боюнча талкууну жүргүзөт элек. Ошондуктан мен мыйзамга эч кандай каршылыгым жок. Айтып кетейин. 10 секунд убакыт. Анан бул жерде буга чейин мыйзамды чыгарып аткандарга айтат элем. Бул эми кабыл алынганда анан өкмөткө бул сунушту талап кылыштын деле кереги жок деп ойлойм да. Рахмат. 5-чи микрофон процедурный. Мирлан Исакбекович, талкууланып аткан мыйзамга чек коюп коесузбу? Талкууга жана суроого? Талкууга жана суроого. Рахмат. Сунуш келип түштү Бакирин Жамаловичтен талкууга жана суроого чек коюу боюнча. Сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Сунуш өтпөй калды. Регламент боюнча бир жолу кайтып келгенге укугуңуз бар. Кайрадан добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Талкууга жана суроого чек коюу боюнча. Табылды Гапуричке фракциянын убактысын берсеңиздер 10 мүнөт. Макул 54, каршы 2, бар 56, катталды 99, сунуш өттү. Табло менен улантабыз. Суроо беришин сөз Турусбеков, Бактыбек Сагындыковичте. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Урматтуу демилгечилер, мен ыраазычылыгымды билдирет элем. Мыйзам өтө керек. Мыйзам бирок ушул бир-эки тактоо суроом бар эле да. Мен дагы кошулат элем. Ак калпак деле бир баш кийим эмес, улуттук ушу ак калпакка кошуп элечек менен дагы эле баш кийимдер бар, шөкөлө деген ушул мыйзамды мүмкүн кыргыз улуттук баш кийимдердин мыйзамы деп чоңураак ушул Экмат Журукбаевич ушуну карап коесузбу? Себеп официальный делегация болгондо аял кишилер да бар, аны дагы кийип олимпиадага барган спортсмендер дагы келин кыздар бар, алар да баш кийим кийет. Анан мыйзам кандай иштейт? Силер ушул калпакты тиккен кишилер менен кезигип талкууларга чакырдыңарбы? Биз коомчулуктан келген, көбүсү ушул сунушту алып келгенде, берги азыркы мына келген көбүсү пайдаланып аткан, сатып аткан берги ак калпактын көбүсү ушу Кытайдан да Синчепон өзүбүздүн мурдагы ата бабадан калган салтты бузуп атабыз деген сөздө сапаты жок. Ушул жөнүндө сөз болгон, аны айтып кетели. Жана биринчи сиз айткандай, аны экинчи суроого, экинчи окууга кагаз жүзүндө берсеңиз, депутаттар уже сунуш келтирип атат маселе боюнча. Этический норма менен юридический норманы биз аралаштырып атабыз да, бу баарыбыз маданияттылыкты билдирет да, калпакка, баш кийимге отношениябызды. Анан аны штрафовать эткен, мен да ойлойт элем, же мындай карап бересиңерби, же биздин адамдардын жарандарыбыз баары эле штрафты тегерет. Жалаң эле мына азыр машина айдагачылар штраф, түкүргөн штраф, башканын баары эле штраф болуп атат. Бу культурная норма да, этический. Бул маселе боюнча ушул мыйзамдын негизи, мен жаңа айтып кеттим да, баягы окуябадан көйүн, ушул мыйзам өзү, мен ушул аксакал менен кеңештим, аксакалдардын биякта көбүнөн кеңешип, ушул бир мыйзам керек болуп атат. Мен жаңа да айтып кеттим. Прокуратура баягы мазактоо келгенде эч кандай ишара көрө албайт экен да, колунда. Мыйзам жок деп атат. Ушул мыйзам коргоо маселеси катарлы бу жерде, урматтуу депутаттар. Ушуну мен айтып кетейин деп атам. Анан мыйзам кандай иштейт? Мен бир чоң спорго күбө болдум да, мончого кирип алып эки киши спорить этти. Бирөө айтат, калпакты кийбе деп. Экинчиси айтып атат, кыргыз калпагын эч жерден чечпейт. Мен бияктан да чечпейм деп. Мисалы тура да, баш кийимди калпакты кыргыз адам эч жерден чечпейт. Өкө тең тура да, бу мыйзам кандай иштейт? Биз бул маселе боюнча да көп талкууланып, азырда талкуулап атабыз. Эми ак калпакты баняга кийип чыккан, кийгенде туура эмес. Ада бир мазактоодун
түрү деп эсептейм, бул ыйык нерсе. Ага мындай мен ойлойм өкмөт Жок, ошо эки киши спорить этип атканда мындай деди да, башыңды кыйып атса дагы калпагыңды чечпейм деген. Эми биз мыйзамды кабыл алсак, өкмөт тарабынан иш-чараны иштеп, токтомду иштеп, анда ушул маселенин баарын кирдиребиз. Эси биз ушундай түшүнбөй атсак. Hikmat Жүргөбаев, ошонун баарын караш керек да. Эми Мончого барган кишилер бир, базарда сатып аткан 300-400 сомдон сатып аткан 1,5 миңге чейин ошол бизнесмендин баары эмне кылат? Токтотсоңорбу? Алардын баарын биз айтып кеттик жана. Ошол өзүнүн мурда келаткан эреже менен иштей турган салыктар бар. Анын баары мына Кытайдан келип аткан, ал биздин сапаты жок калпактарды сатканга бүйөдө депутаттар талай жыл буну көтөргөн. Ушуга тыйым салыш керек. Ушуну айтып атабыз биз. Мен ойлойм, биз кабыл алып аткан мыйзамдар иштеш керек. Мына бизнесмендерге тоскоол болбош керек да, алар толук иштей бериш керек. Ушул биз 10 секунд. мыйзамды кабыл алсак, ушул калпакты тиккен бизнесмендер, сатып аткан бизнесмендерге тоскоол болбогондой кылган чараларды күтүш керек да. Анда караштырып көрөйүк, экинчи окууга анда ойлоштурабыз. Мен ойлойм, ушу өкмөт мүчөлөрү. Рахмат, түшүнүктүү болду. Сөз Орман Улукбек Зулпукаров. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Урматтуу депутаттар, мыйзам негизи туура мыйзам керек. Бирок экинчи окууга тактай турган жерлери бар экен. Мисалы үчүн 3-чү берененин 2-чи пунктунда ушул жазылып атат да, ак калпакты кийүүгө укуктуу деп. Бул укуктуу деген сөз мен ойлойм бул орусчадан которгонушту которуп койгонсуңарбы? Эске алабыз аны. Ошондуктан муну сунуш кылынат дейбизби? Экинчиси, жанагы өкмөткө эле баардыгын жүктөп салып, өкмөт каалагандай кылбай, так жазып койсок, жанагы мазактоо боюнча атайын бир сунуш туура. Муну жол бербешибиз керек. Ушул мазактоого, итке кийгизгенге жоопкерчиликти карап коюшубуз керек. Бирок ошону менен эле кошо бүт эле ар кандай немеге кандай кийүүнү өкмөт караштырат деген пункттарды алып салыш керек. Ошондуктан экинчи пунктка, экинчи окууга бир кеңирээк талкууга салып карап койсоңуздар, ойлойм негизи керек мыйзам. Колдоп койгула. Рахмат, иштеп чыгабыз. Рахмат, Улукбек Зулпукарович. Сөз Маулянова Махат Эргешовна да жок. Масабиров Талайбек Айтмаматович сөз. Рахмат, Ромбек Исабекович. Тура мына мен деле бул калпак биздин улуттук символубуз болот. Жана дагы көп коллегалар айтып кетти. Негизи мыйзам туура. Анан жана азыр эле мен айта турган оюмду айтышты. Мен жанагы укуктуу дегенде ошол жерде карап койсок. Эми бул жерде ар бир мындай да, ар бир кыргызмын деген өзүнүн жүрөгүнөн кетет да, ушу калпакты кийүү. Биздин өзүнүн улуттук салтыбызды сактоо. Жана айтып кеттиңиз, мына ата бабадан калганыбызды мындай жоголуп баратат эмеде. Эми негизи биз эми ата энелер кийинки балдарына, анан чоңдор кийинки муундарга ушул берүү мындай маданият жагы мына. Калпакты кийүү, анан биздин өзүнүн салтты алып жүрүү. Ошонун баардыгы биздин чоңдордун эмес да, чоңдордун милдети болуп эсептелет да. Муну азыр мындай жана сиз айттыңыз, муну эске аласыз туура. Негизи жанагы дагы мазактоону туура эмес. Бул баш кийимден ыйык да. Кээ айтасыз, ушу кийип жүргөн кийим, баш кийимди эч кимге бербей дейт. Бул өзүмдө ыйык сакташыбыз керек да. Анан биздин улуттук ушул калпакты мазактоого эч кимдин укугу жок да, туура. Негизи мыйзам туура жазылган, колдойм. Рахмат. Рахмат, рахмат. Рахмат, сөз Жунусул Алтынбек мырзада жок. Аттокур Даниал Бексултанович жок. Сөз депутат Масалиев Исхак Абсаматов сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Албетте, калпак улуттук кийим деген биз үчүн баарыбызга сыймыктана турган нерсе. Бирок мыйзам кабыл алгандан кийин мыйзам иштеш керек. Өкмөттүн корутундусунда ачык жазылып атат. Бул иштебей турган мыйзам деп атат. Эгерде биз мыйзамга баланча күнү, ак калпактын күнү деп
бир беренемен бекитип койсок, ошондо ал ишке ашат эле. Ал эми кандай тартипте кийиш керек, кимге бериш керек, кайсы жерде чыгарыш керек дегенде бул мыйзамда кичине мындай кыйшык болуп калат да. Өкмөт андай жол жобосуну уюштура албайт. Мына жазып атпайбы корутундуда? Бажы келишимдердин негизинде товар катары келе берет ал. Анан сөзсүз Кыргызстанда өндүрүш деген ал бир гана жолу бар. Эгерде бизге ушу калпакты чыгарган мастерскойлорго мүмкүнчүлүк берсек, салыктан бошотсок, башка нерсе кылсак, анда баасы арзандап, чет жактан келбей калат да. Бул экономикалык жолдор, бул өкмөттүн түзмө-түз иш аракети болуш керек. Мен ойлоп атам, канчалык капа болсоңор да ушул мыйзамды токтотуп турсак туура болот. Бул ишке ашыш керек. Мына мисалы үчүн жоопкерчилик боюнча. Мыйзам негизинде жоопкерчилик болот. А кайсы мыйзамда жоопкерчилик бар? Андай мыйзам жок менин пикирим боюнча. Бул мыйзамды кабыл алгандан кийин жок, андай эмес. Эгерде силер бир отоло комплект кылып туруп, жана жазык кодексине же кайсы кодексине киргизсеңер, анда түшүнүктүү болот эле. А мыйзамга жөнөткөн бул эгерде башка мыйзамдарда жоопкерчилик жөнүндө бир норма болгондо, анда туура болот эле. Бүгүн жок да. Правовой комитетти азыр айтып атат, бул мыйзам кабыл алгандан кийин, анан кийин барып туртугу мыйзамды алып келсеңиздер болот деп, ал даяр жатат правовой комитетте. Жок, мен башканы айтып атам. Мен макулдашып койгонбуз, аякта жакын катаны чыгарабыз. Исхак Абсамович. Мен түшүнбөдүм. Мен сөздү бүтө эле кечиресиң, мен суроо берип атканда деп атпаймынбы? Мен суроо деле эмес, мен пикиримди айттым. Чын айтканда мындай пикир болуп атат. Биздин элибиз карап атканда балдар, депутаттар, кыздар, силер кичине бир мындай көйгөй менен иш кылсаңар жакшы болмок эле. Бул туура маселе. Бул токтом менен өкмөткө тапшырма берип көзөмөл кылсак жакшы болмок да. Рахмат, эскалабыз. Ой пикир сунуш айтылды. Суроо берүүчүлөр жыйынтыкталды. Талкуу үчүн сөз Бекешев Дастан Далабаевичте жок. Сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте. Тазабек Икрамовичте микрофон бергиле. Рахмат. Мен коллегамы рахмат деп айтат элем, ушунчалык калпакты ушунчалык деңгээлде алып чыгып көтөргөнүңүзгө чоң рахмат. Рахмат сизге да. Эң негизгиси буга чейин дагы бир жолу айтып кетейин, 5 март улуттар кийими, ак калпак, улуттук кийим болуп токтом кабыл алынган. Мына ушу күндү жогорку деңгээлде өткөзсөк, бардыгыбыз. Ошо күнү Кыргызстан көп улуттуу. Ошо башка улуттар ошо күнү 5 март күнү өздөрүнүн улуттук кийим менен чыкса дагы, ошо ак калпакты кийип, улуттук кийим ар бир кайсы улуттар болсо, ушунда бир мында протоколдук негизде тапшырма берет элем да, Мирлан Исакбекович. Башка улуттар дагы ушу 5 март күнү өзүнүн улуттук кийим менен чыкса, мына ошол күнү бир Кыргызстаныбызда улуттук кийим деген ушундай нерсе калып кетет эле дагы. Бардыгы ошол күнү башка жактан келген туристтер дагы ушунчалык бир мындай суктануу менен. Себеби мен бул нерсени айтып атканым, мына Монголияда 10 жылдан, 15 жылдан бери ушул нерсени улуттук кийим кылып күнү деп белгилеп туруп өткөзүшөт экен. Туристтер келет ошол жерге, туристтер тартылып, өтө бир жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде ушул нерсе өтөт экен. Ошондуктан ошондой элечек менен чыккыла, элечек менен чыксын, калпак менен ар ушу биз ар улут өзүнүн кийим менен чыкса, ушунчалык бир жакшы күн болуп кала берет. Ушуну жогорку деңгээлде өткөзсөңүздөр, Маданият министрлиги. Мен өткөндө да бир ай мурун сиздерге тапшырма бердим элем, ушуну жакшы өткөзүшүңөрдү каалайт элем. Андан сырткары биздин спортсмендерибиз, биз өзүбүз деле чет жакка барганда мына ак калпакты сөз кийип чыгып атабыз да. Бул биз ошол жерде биз кыргыз экенибизди, бул биз кийип чыккандагы бардык жерде ак калпакка ушунчалык суктануу менен карайт. Суктануу менен карап, ушунчалык бир суктанышат. Ак калпак менен биз бир делегация менен барып, ушу Саудовский Аравияга барганда дагы ак калпак менен ушул жерде жүргөнүбүздө ушунчалык бир сыймыктанган, бир Кудайдан болуп бизге ошол жерде Кабанын ичин ачып бергенде дагы, ошо Кабанын ичине дагы ак калпак менен кирип, ак калпак менен чыгып келатканда, ошол жерде канча деген миллион деген адамдардын бардыгы ушунчалык таң калуу менен, суктануу менен караганда, ошондуктан бул
чындыгында жазылбаган мыйзам, бул жүрөгүбүздөгү ак калпак биз үчүн жүрөктө. Ар дайым ийгилик каалайм. Ар дайым Кыргызстаныбызда ак калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Мен айта турганым, эң негизгиси 5 март күнүн жогорку деңгээлде ар жылы тозолу, өткөзөлү. Маданият министрлиги ушуну тапшырма берет элем. Рахмат. Рахмат. Сөз депутат Асылбаева Гүлшат Кадыровнада. Спасибо, Мирлан Исакбекович. Я бы еще раз попросила и обратить внимание всех своих коллег на то, что мы действительно принимаем законы. Я бы хотела отметить, что на самом деле предлагаемый закон, он на самом деле является рекомендацией по ношению головного убора. И это неправильно. Единственная норма, которая может быть законом установлена, это день проведения Ак-Калпака 5 марта. Но постановлением ЖК этот праздник уже установлен, и он уже работает 3-й год. И еще раз хочу все-таки заметить, что многие нормы, они идут просто противозаконными. Нельзя запретить ввоз продукции, поймите, это нарушение торговых отношений с другими государствами. Нельзя запретить носить так или иначе там колпак. Почему? Потому что на самом деле нет норм прописанных, как его нужно носить. Тогда должно быть это все на уровне постановления. Это не указано. Нельзя принимать законы, носящиеся рекомендательный характер. Я еще раз хотела бы сказать, что чувства патриотизма воспитываются, пропагандируются. Мы не против самой идеи, но эта идея уже нашла место в Джогурку-Кенеш. Она поддержана правительством, поддержана самими депутатами. И сейчас закон, который носит декларативный, рекомендательный характер, который выражается в словах «вправе», «возможно», «имеет право», «рекомендуется», это не законодательная база. И я хочу обратить внимание, и не потому, что мы не поддержим, потому что уже есть и работает норма, на которую Джогурку-Кенеш обратил внимание 2 года назад и поддержали наших отечественных производителей в плане производства национальной одежды, в праве производства выпуска национальных головных уборов. Это все есть, и это все работает. Но нельзя принимать законы, на самом деле, которые не отражают на самом деле суть законодательства. Еще раз прошу вас обратить внимание, что законом нельзя заставить любить. Можно просто научить уважать, ценить народные ценности, уважать традиции. Это все делается в школах, это все делается в семьях, это все делается в самом государстве. И мы должны быть примером. Как сказал Тазабек Икрамович, на самом деле, давайте начнем с себя и покажем, как это все делается. Нормы, которые не определяют вообще сущность законопроекта, это не закон. Потом еще предлагать штрафные санкции. Кто будет, как это определять, за что конкретно? Нету норм, которые определяют действительно саму суть нарушения. Пожалуйста, коллеги мои, есть закон, есть постановление, оно работает. И смысла в этом новом законе я не вижу. Спасибо. Рахмат. Сөз депутат Кадырлы Умбеталы Токтаралиевичте. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Абдан катуу талкуу болуп атат, урматтуу кесиптештер. Мен бул законопроектти, мыйзам долбоорун колдойм. Биз экономикалык, материалдык жактарын айтып атабыз. Мен айтып келет да, бул эң негизгиси бул ак калпак. Бул маданий мураста биздин ата бабаларыбыздан калганчы. Бул чын деле мындай орусча айтып кеткенде это наш нравственный капитал да. Кичине эле бир маалымат берип коеюн деп атам да. Мына ООНдун маалыматы боюнча 2050 жылы, то есть 31 жылдан кийин жерде жашаган элдин 37%-га көбөйөт экен да. 37%, то есть 9,5 миллиард адам болот экен. Ошол эле убакта мына биздин эле кошуналарыбыз, Грузия, Россия, СНГ мамлекеттеринде болгончу, ошолордун прогнозу боюнча мамлекетте жашаган жарандардын саны 15-20%-га азаят экен да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген чоң азыркы глобалдуу дүйнө, бул кичинекей
этностор, кичинекей саны бар мамлекеттер оондун тизмесинен вообще жоголуп кеткенди түшүндүрөт да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мындай маданий мурастарыбызды, ата бабаларыбыздан калган салттарыбызды абдан туура бул мыйзам келип атат. Мыйзамдаштырып сактап калбасак, биз дагы ошо жок болуп кете турган мамлекеттерге же этностордун арасына кирип калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, бул мыйзам долбоорун колдоп коюш керек. Рахмат. Рахмат, Үмүт Отурбаевич, чоң рахмат. Рахмат. Демилгечилердин микрофонун өчүп койсоңуздар болот. Азыр талкуу жүрүп атат. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна сөз сизде. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Мен мындай талкууга жазылганым, жанакы эле сөзүмдү уланткым келет да. Эмнеге биз деген мындайда элдин жашоосун оңолтуу деген мыйзамдарды киргизиш керек да. Анан кайра эле бул жерден 1000 сом эмне акча, болбогон акча деп демилгечилердин айткан сөзүн мен такыр түшүнгөн жокмун да. УПК менен ызычуубуз бүт элек. Ал жакты бүтүрө албай жатып, жаңы штрафтарды киргизип эмне кылабыз? Анан өкмөткө деген мен такыр түшүнгөн жокмун. Ошол ак калпакты чыгаруу, анан деген ак калпакты ошо жасалышынан бери, анан бизнес кылып туруп сатуусунан бери өкмөт өзү көзөмөлдөйүн деп атабы? Билтеген кыялды эмне кармап жүрөбүз? Жакшы эле ошол жакта коррупцияны чыгарып жатсам, анан деген ошо өкмөт мүчөлөрү өзүңөр барып отуруп сатайын деп атасыздарбы? Мало вам проблем, что ли? Кыргызстанда башка маселе жок болуп калдыбы? Эми ак калпактын сатылышынан бери ошого чейин силер көзөмөлдөйсүңөрбү? Мен ошону такыр түшүнбөйм да. Маселелер көп, проблемалар көп, экономиканы өнүктүрөлү, ошондой мыйзамдар кириш керек да. Анан деген элдин жашоосун оңолтобуз деген адам штрафтарды ойлобойт. Элдин жашоосун оңолтобуз, анан туризмди оңолтобуз деп атасыңар да. Көлдүгө кетип бараткан жолдо ошо туристтерди чакырып атабыз. Ар бир айылдын тушунда туалеттерди оңдоп алгылачы, урматтуу өкмөт. Анан келип туруп ушундай мыйзамдарга штраф салгыла. Такыр туура эмес мамиле болуп атат. Тамеки чегүү мыйзамы бар. Мен демилгөөчүлөргө кайрылат элем да. Тамеки чегүүгө мына имараттын ичинде тыюу салынган. 100% муакта отурган депутаттардын баарыңар кабинетиңерде тамеки чегесиздер. Өзүбүз мыйзам чыгарабыз, өзүбүз аткарбайбыз. Анан зачем бул мындай туура эмес нерселер болуп жатат да? А бул жерде сөзсүз чыныгы жүрөгүндө патриот адам ансыз деле калпакты кийип жүрөт. Када салтты сыйлаган адам ансы эле сактап жүрөт. Анан биз деген молдолорго окшобойлу да. Молдодун айткан сөзүн кыл, анан кылганын кылба деген жакшы макал бар да. 5-күнү 13-төн 14-кө чейин барып туруп намазга жыгылып коюшуп, анан суббота воскресенье тиги арак менен саунадан чыкпаган адамдарыбыз канча кыргыз мусулмандар бар. Туурабы? Ошондой окшобойлучу. Бул жерден деген менин эмнеге каршы болуп атканым, штрафтарга каршы болуп атам, туура эмес нерсе. Анан өкмөт тарабынан буну бизнеске айландырганыңыз туура эмес. Эптеп элибиз деген ошол миңдеп Ош базарынын тегерегинде, ошол кыялдын ичинде миңдеп эптеп ошол деген эми биздин национальный культурный уборлорду, кийимдерибизди өздөрү тигип, өздөрү чыгарса, ошону да талашып алгандарыңыз туура эмес. Ошондуктан мен бул нерсеге каршы болом. 5 март ансы эле улуттук ак калпактын күнү. Аялдарыбызды да унутпаңыздар. Биз да барбыз. 51% урматтуу демилгөөчүлөр, сиздин шайлоочуларыңыз биз аялдарбыз. Анда унутпаңыздар. Элечекти унутпаңыз, көйнөктөрдү унутпаңыздар. Анан Кыргызстанда жалаң бир улут эмес, башка улуттарга да уруксат бериңиздер, анда өздөрүнүн кийимдерин да кийишсин. Мындай бирибизди сыйлайлы да, анан мыйзам десе эле шайлоо келе атат деп эле далбастап чуркабай, мындай туура түшүнөлүчү ушул нерселерди. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроого жана талкууга жазгандар аяктады. Мен да 1-2 сөз айтып коеюн. Урматтуу демилгечилер, мен албетте демилгенчилерди сыйлайм, урматтайм. Эгерде биз тарыхка көз чаптырсак, кылымга арткан кыргыз элинин ак калпагы мыйзамы жок эле, таңолосу жок эле, улуттук кийим катары кастарланып, бааланып, өзүнүн орду менен келе жатат. Маселе жок. Кээ бир мүмкүн тартиптерди киргизебиз десеңиздер, аны мында айтылган токтом менен башка менде жолго салсак болот. Биз салт сана, каада салт катары бул мурастан мураска, кылымдан кылымга өтө бермекчи. Улуттук баш кийим катары. Ал эми жалпы улуттук кийим күнүн деп белгилесек, бул таасирдүү болот. Мына оондун өкүлү Азония Ажелия кыргыздын мыкты кийимдерин кийип, таң азындай
даңазалап жүрөт. Ошондуктан мыйзам добуш менен чечилет. Урматтуу депутаттар.